Эң жакшы акча бул өз үй бүлөсүнө короткон акча. Өзүнүн үй бүлөсүнө коротот го, аялына короткон эң жакшы акча бул аялына короткон акча. Андан кийин балдарына, андан кийин эмне кетет. Анан эми бизде болсо менталитет ушундай, өзүндө эл туруктуу ата-энебизге, бир туугандарыбызга өтөбүз да. Бирок эң жакшысы машалла кээ бир убакытта мечитке короткондон дагы, молдого короткондон дагы ошо үй бүлөсүнө каржылаткан жакшыраак болуп эсептелет, сооптураак. Анан өз үй бүлөң артып турса, ушундай бир эмне десем башка коротуш керек экен. Эң жаман сараңдык бул өз аялынан, балдарынан сараң болгондогусу. Демек машалла өз үй бүлөсүнөн аяп башка бирөөнү берген менен ал адам сооп таппай калат. Түшүнүп атасызбы? Эгер үй бүлөсүнүн аялы нааразы, балдары нааразы болсо, сенин кылып аткан садакаң Аллага да жакпайт. Анткени бирөөнүн нааразылыгын үстүнө аттап, башка бирөөнүкүн кылган дурус болбой калат машалла. Түшүнүктүү болдубу? Ушундай экен, ошол себептен машалла кээ бир нерсеге мындай карайсыңар да, аялыңарды ыраазы болгон деңгээлде, машалла ыраазы болуп, андан калган корото бересиздер. Макул болду,